Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, урматтуу менин досторум. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримдин Бакара сүрөсүнүн 173-аятында бизге адал тамактануу боюнча мындай деп буйруп атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама харраму алейкумул майтата ва даму вал лахму вал хинзиру ва ма ухиллу бихи лил гайриллах деп. Ал силерге өлүктүн этин, канды, чочконун этин, Аллахтын ысмы аталбастан союлган малдардын этин жешти арам кылды деп атат. Фамани турра гойри багин вала ади фала исми алейхи инналлоху гафур рахим. Ким бузуку болбогон, чектен ашпаган абалда аргасыз болсо, анда ал күнөө болбойт дейт. Анткени Аллах Таала кечиримдүү жана боорукер зат. Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, аны баарыбыз билебиз, урматтуу мусулмандар. Алла Таала эмнеге адал кылса, ошол гана адал болот, жана эмнени арам кылса, ошол гана арам болот. Биз шариятыбызды, Аллах Тааланын буйруктарын, көрсөтмөлөрүн алуубуз керек, жана Аллахтын бизге буйруган аяттарына амал кылышыбыз керек. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.